Migranттарга жаңы эреже кирди. Эми аңгемелешүү адвокатсыз өтпөйт. Кошмо Штаттардын тышкы карызы рекорддук деңгээлге жетти. Новамед компаниясынан кантип СДЛге текшерилсе болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 апрель 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. AQS'нын жарандык жана миграция кызматы USCIS 26 жылдын 18 майынан тартып адвокаттардын мигранттардын ишиндеги жактоочулук форматын өзгөрттү. Тактап айтканда, мурда адвокаттар мигранттын аңгемелешүүсүнө онлайн же телефон аркылуу эле катышып келген болсо, эми 18 майдан тартып жактоочу өз кардардын жанында болууга тийиш. AQS'да адатта мигранттар жактоочуну башка шаарлардан деле алышчу, эми өзгөчө учурларды эске албаганда жактоочу аңгемелешүүгө физикалык жактан өзү катышууга тийиш. Кайсы учурларда дегенде, бул эреже грин карта жана жарандык алуу боюнча аңгемелешүүлөргө, ошондой эле башпаанек сураган учурларга тиешелүү. Башкача айтканда, мисалы сиз Кыргызстандан келсеңиз виза менен AQS'га кирип, андан кийин жарандык жана миграция кызматынын кеңсесине барасыз. Ошол жерден эгер расмий түрдө башпаанек сурасаңыз, ошол учурда сөзсүз түрдө сиздин жаныңызда жактоочу болууга тийиш. Ошондуктан эми ар ким өзү жашаган жердеги жергиликтүү адвокаттарга кайрылганы оң болуп калды окшойт. Аңгемелешүү иммиграциялык процесстин эң маанилүү баскычтарынын бири болуп саналат. Юридикалык колдоо туура болсо, ал иштин жыйынтыгына сөзсүз өзүнүн оң таасирин берет. Ошондуктан эми адвокатты туура тандаңыздар. Эми Кошмо Штаттардын тышкы карызы боюнча сандар чындыгында чурсутат. 26 жылдын апрель айындагы расмий маалыматтарга таянсак, AQS'нын жалпы улуттук карызы 38 триллион 980 миллиард долларга жетти. Бул дүйнө тарыхындагы эч бир мамлекет жетпеген антирекорд. Акыркы бир жылда карыз 2 триллион 770 миллиард долларга өстү. Бул деген күнүнө 7 миллиард 580 миллион доллардан же саатына 315 миллион доллар, мүнөтүнө 5 миллион доллар дегенди түшүндүрөт. Бирок кызыктуусу, бул карыздын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөргө эмес, AQS'нын өзүнө тиешелүү уюмдарга таандык. Кошмо Штаттардын эң чоң кредитору кимдер дегенде, биринчи орунда AQS'нын өзүнүн федералдык резерви биринчи орунда турат. Ага карыз 4 триллион 400 миллиард доллар. Экинчи орунда AQS'нын ички инвесторлору жана мамлекеттик фонддору, аларга карыз 17 триллион 700 миллиард доллар. Чет өлкөлөргө Америка Кошмо Штаттары 9 триллион 300 миллиард доллар бересе, анын ичинен Кошмо Штаттары Жапонияга 1 триллион 200 миллиард доллар карыз. Андан кийин Улуу Британияга 895 миллиард доллар бериши керек. Андан кийинки орунда Кытай, Бельгия жана Люксембург турат. AQS'нын Кытайга карызы акыркы 5 жылда кескин кыскарган. 20 жылы Кытайга 1 триллион 70 миллиард доллар карыз болсо, 25 жылдын аягында бул сумма 683 миллиардка чейин кыскарган. Эми AQS'да ар бир жаран канча карыз деген суроо ар бир америкалыкка 114 000 доллардан, ар бир үй бүлөгө 289 000 доллардан туура келет. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки тарыхый рекорд. Ошентип AQS дүйнөдө эң бай өлкө болгону менен анын карызы да дүйнөдө эч кимде жок деңгээлде. Экономисттер бул абал узак мөөнөттө коркунуч туудурарын айтышат, бирок азырынча кандайдыр бир чечим табыла элек. 26 жылдан тартып AQS'да СДЛ лицензиясы бар трак айдоочулар үчүн медициналык текшерүүнүн тартиби олуттуу өзгөрдү. AQS'да трак айдоочулардын ишин жана коопсуздугун жөнгө салган федералдык орган FMCSA толугу менен санариптик системага өттү. Эми жаңы эреже боюнча медициналык текшерүүнү жүргүзгөн дарыгер айдоочунун ден соолугунун жыйынтыгын ошол эле күнү же эртеси
FMCSA'dин системасына электрондук түрдө жөнөтүүгө же жүктөөгө милдеттүү. Медициналык текшерүүнү ким жүргүзө алат дегенде, аны FMCSA системасына катталган расмий реестрде турган дарыгерлер гана жүргүзүүгө укуктуу. Чикагода ошондой укукка кыргыздар ачкан Новомед клиникасы анын башкы дарыгери профессор Бактыгүл Арунова биздин каналга акыркы өзгөрүүлөр тууралуу мындай маалымат менен бөлүштү. АКШда CDL сертификатын алышы үчүн медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бир айдоочунун ал медициналык текшерүүдө биз айдоочунун көрүүсүн, угуусун, кан басымын, сахарный диабет барбы жокпу, жана психикалык же баңгизат колдонобу ошолорду текшеришибиз керек. Бул медициналык текшерүүнүн эң чоң максаты ал айдоочунун жол коопсуздугу үчүн маанилүү. Медициналык текшерүү өткөндөн кийин биз ал сертификатты федералдык базага өткөрөбүз. Ал федералдык базадан ар бир штат өзүнүн ДМВсине алып алыш керек ал сертификатты. Бирок тилекке каршы ал болбой жатат. Анын негизги себеби ал айдоочунун иммиграциялык текшерүү боюнча документтери туура эмес болсо же күтүүдө болсо, кээ бир штаттар тилекке каршы ошондой чек коюп коюшту. Алардын сертификатын официалдуу түрдө узартпай жатышат. Буга кандай жол менен жардам берсек тилекке каршы жок, анын адвокаты менен сүйлөшүп, өзүнүн иммиграциялык кагаздарын текшерүүдөн өткөрүп толукташ керек. Бул өзгөрүү СДЛ лицензиясы бар айдоочуларга гана тиешелүү. СДЛи жок айдоочулар мурдагыдай эле медициналык карточканы кагаз жүзүндө пайдалана бермекчи. Новомедке кандай максатта келдиңиз, эмнеңиз каяктан угуп келдиңиз? Новомедте абдан көп уккам. Аябай сонун клиника, аябай профессионалдар, өзүнүн жумушун жакшы аткарган адамдарды уккам. Ошон үчүн бүгүн Арунова эстетикке консультация келгем. Ошол ботокс, чистка лица, ошондой сервистерди кылып кеткени. Кеңеш катары айтарыбыз, медициналык текшерүүнүн мөөнөтү бүтөргө 1 ай калганда документти кайра жаңылоону алдын ала пландаңыз. Чикагодагы Новомед сыяктуу тизмеге катталган клиникага барыңыз. Текшерүүдөн өткөндөн кийин жыйынтык автоматтык түрдө системага жөнөтүлөт. Ошондо текшерип койгон жакшы. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыз. Эртеңкиге чейин сак саламатта туруңуздар.